Ошто 15 жаштагы кыз бир айдан ашык сексуалдык кулчулукта кармалып турган. Кыз сексуалдык кызмат көрсөтүү үчүн эркектерге сатылган. Акыйкатчы Ошто 15 жаштагы кызды сексуалдык кулчулукта кармагандарды жазалоону талап кылууда. Маалым болгондой, акыйкатчыга кыздын жактоочусу Жангир Сайфуллаев кайрылып, кызды сексуалдык кулчулукта кармап жүргөндөр аны уруп сабап, эркектердин көзүнчө жылаңачта видеого тартып, кашын кырып, башка бирөөгө айтса өлтүрүп коебуз деп коркутуп кармап келишкен. Бул жазгандардын баарын видеого тартып интернетке таратышкан. Муну менен тим болбостон жаш кызды бир ай бою интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлашкан. Өздөрү өспүрүм кызматы үчүн кардарлардан акча алып турушкан. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева өспүрүмдү колдогон кишилер эркиндикте экенин айтып, укук коргоо органдарын чара көрүүгө чакырган. Акыйкатчынын Ош облусунда өкүлү жабырлануучуга зарыл укуктук жардам көрсөтүп жатканын маалымдады. Маалымат багы аралаш маалыматтар. Рухий мурас 2 жаңы конушундагы чырдан улам бейбаштыкка шектүү кармалды. Чүй облусунун Сыгата районуна караштуу Рухий мурас 2 жаңы конушунда жер талаштан улам келип чыккан чыр-чатак учурунда тургунду сабаган шектүү кармалды. Облустук милициядан билдиришкендей, социалдык тармактарда Рухий мурас 2 жаңы конушунда тургундардын ортосунда жер талаштан улам чыккан чыр видеого түшүп калган. Бул маалыматты текшерүү учурунда 2024-жылдын 25 августунда Сыгата райондук ички иштер бөлүмүнө 1995-жылы туулган кайрылып, 25 августта белгисиз адамдар аны Рухий мурас 2 жаңы конушунда жайгашкан жер тилгесинин курулуш иштерин жүргүзүп жатышканын аныктаган. Арыз ээси 1994-жылы туулган Жаран Рыйянын денесинде себепсиз залал келтирилгендиги көрсөтүлгөн. Бул факт Рыйипке катталып, кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштык негизинде кылмыш иши козголгон. Бул иш боюнча бардык зарыл болгон соттук укуктук экспертизалар дайындалган. Маалымат булагы Турмуш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Бишкек Ош-Уна жолунда түркмөнстандык айдоочу башкарган жүк ташыган унаа оодарылып кеткен. Кырсыктын видеосу. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Фуркат айылында унаалар кагышкан учур видеого түшүп калган. Видеону жаздыргыч Hyundai Porter унаасына орнотулган. Видеодон Honda Fit унаасы каршы тилекке чыгып фура менен кагышканын көрүүгө болот. Жүк ташыган унаанын айдоочусу кагылышуудан качып унаага барганда ал оодарылып кеткен. Андан кийин ал Hyundai Porterди сүзгөн. Буга чейин турмушка аталган жол кырсыгы тууралуу маалым болгон. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда 2024-жылдын 22 август күнү саат 17:10 чамасында Бишкек Ош жолунун 663-чакырымында, тактап айтканда Шарк айыл аймагында Фуркат айылында Түркмөнстандын Фараб шаарынын тургуну 1977-жылы туулган ЗБ өзүнүн документтери такталууда. Фура унаасы менен Мады айыл аймагындагы Кыргыз чек арасынын айылынын тургуну 1995-жылы туулган КУЛБнын оң рулдуу Honda Fit үлгүсүндөгү унаасы менен кагышкан. Андан кийин фура унаасынын жолдун четине токтоп турган Алай району Гүлчү айыл аймагынын тургуну 1982-жылы туулган КЖнын району Магнум үлгүсүндөгү унаасынын чиркегенин, Алай району Гүлчү айыл аймагынын тургуну 1978-жылы туулган АЖнын Volvo үлгүсүндөгү унаасынын чиркегенин жана Hyundai Porter үлгүсүндөгү унааларды сүзүп оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетине Hyundai Porter унаасынын айдоочусу 1962-жылы туулган АМ жана анын жүргүнчүсү 1977-жылы туулган КТ Ош облустук ооруканасына кайтарылган. Ал эми Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасынын жетекчисинин орун басарынын айтымында ооруканага 2 жаран кайрылган. Кечеги автокырсыктан 2 жаран келип түшкөн. Алар Hyundai Porter унаасынын айдоочусу жана жүргүнчүсү. Алардын абалы туруктуу, айдоочусунун кабыргалары сынган. Ал азыр хирургияда жатат. Жүргүнчүсү жамбаш сөөгүнөн жаракат алып травматология бөлүмүнө жаткырылган. Калган айдоочулар келген эмес. Болгону фуранын айдоочусу Түркмөнстандын жараны келип, биздин ооруну басаңдатуучу дары ичип гана кеткен деген ал.
Маалымат булагы турмуш. Өзбекстанда сакал койгон эркектерге айып пул салына баштады. Өзбекстанда бир нече эркек сакал койгону үчүн айыпка жыгылды. Бул тууралуу Өзбек ЖМКлары жазды. Өткөн жылдын 31-октябрында административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам кабыл алынган. Анда адам бетин ачык коюшу керек болгон көбүнчө айып пул салган учурлар Жизак, Самарканд, Анжиан жана Фергана областарында катталып жатат. Эгерде сакал алуудан баш тартышса, алар бейбаштык кылган жана милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына каршы чыккан деп айыпталууда. Маалымат булагы Сереп Медиа. Райымбек Матраимов камакта калды. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун камактагы мөөнөтү 26 октябрга чейин узарды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык 23 августта Бишкектин 1-май райондук соту УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Эске салсак, Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголгон. 27 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен да күнөө коюлган. Сот анын бөгөт чарасын карап, анын камактагы мөөнөтүн узартып келе жатат. Маалымат булагы Говори ТВ. Небереси алдап үйүнөн кууп чыккан чоң эне. Сокол медиа сайтынын редакциясына 86 жаштагы Исаева Жумай апа кайрылган. Неберем үйүмдүн документтерин алдап алып, мени өз үйүмдөн кууп чыкты. Азыр бараар жерим жок. Урматтуу Садыр Жапаров, менин маселеме кайдыгер карабай жардам берүүңүздү суранам. Акыркы үмүтүм сизде, деп Жумай апа өлкө башчысына кайрылуу жасады. Маалымат булагы Сокол медиа. Келсең үйгө киргизбейм. Дарбазадан түртүп салам деди. Турсаң милицияга салып берем. Келбе деди. Үйүн өзүнүн баласына, небересине алдоо жолу менен ар кайсыл жерде баспайнек сурап жүрөт да. Деп алдап алып барып, келин уулу кубалап чыгарып салып, алдырып ийип эле ошол үйүнө эле баргысы келет. көчөнүгө эле жөнөйт кой, мен барам, башка үйгө барайын. 10 күндүн ичинде өлүп калды. İçimen çıkan bala olgundan keyin büyütün tartıp oturup kaldım. 50 000 сомдон айып салынды. Сот бир тууган Матраимовдорго өкүм чыгарды. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту бир туугандар Матраимовдор Исламбек менен Русланга өкүм чыгарды. Бул тууралуу Кокус медиа сайтынын редакциясына 1-май районунун соту билдирди. Көрсөтүлгөндөй, Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2024-жылдын 16 августундагы өкүмү менен МИИ 2-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 218 беренеси мыйзамсыз ишкердик жеке банктык ишмердүүлүк боюнча кылмыш иши козголуп 50 000 сом өлчөмүндө айыпка жыгылды. МРИ да берененин 2-бөлүгү боюнча күнөөлүү деп табылып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 218 беренеси мыйзамсыз ишкердик жеке банктык ишмердүүлүк боюнча кылмыш иши козголуп 50 000 сом айыпка жыгылды. Сот тергөө учурунда айыпталуучу менен прокуратуранын ортосунда күнөөсүн моюнга алуу боюнча процессуалдык макулдашуу түзүлгөнүнө баа берди. Маалымат булагы Кактус медиа.